Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu qawli. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat, biz uşul ilim jana din maselesinde pikir almaşуу деген pikir almaşuunun adebi деп аталган китептен сабак узулантып атабыз. Бул китептин автору ошол белгилүү Hanefi alımı Şeyh Muhammed Avvama. Бұл жерде biz токтолгон маселе, буга чейин сабактарда айтып келдик, мусулмандардын ортосунда ынтымак болсун үчүн фих маселесиндеги талашууну же болбосо пикир ар түрдүү болгон пикирди биз бөлүнүп жарылуу деп түшүнбөшүбүз керек деп айтканбыз буга чейин. Демек, фих маселесинде намаз окууда, орозо кармоодо, ажылык, зекет маселелеринде, үй бүлөлүк, нике жана башка маселесинде, укуктануу маселесинде ар кандай пикирлер болуп калат да. 4 мазхабтын ичинде, ошондой эле бир мазхабтын ичинде деле болот. Мисалы, имам Абу Ханифанын көз карашынын 2 шакирти жана ошондой эле имам Зуфа жана башкалар. Анан ошол учурда биз алардын ар түрдүү пикирде болуусун ажырым катары карабашыбыз керек деп айтканбыз. Анан бул жерде кээ бир адамдар, же кээ бир алымдар айтып калышы мүмкүн. Аль-хилафу шар. Бул жерде Абдулла бин Мас'удтун радияллаху анху, сахаби, белгилүү сахаби, ошонун аль-хилафу шар деген сөзүн көп адамдар колдонушат да. Аль-хилафу шар деген бул талашып тартышуу, бул жакшы эмес, бул жаман көрүнүш дегенчи. Анан бул жерде автор ушул сөздүн немесин толук алып келип жатат да. Шейхчи көрсө, бул сөз бир узун окуядан алынган кыска эле сөз болуп калыптыр да. Аны адамдар башка мааниде колдонушуптур. Өзү Абдулла бин Мас'уд муну башка мааниде айткан экен. Бул жерде имам Бухари, Муслим риваят кылган хадисте окуяда айтат, Абдурахман бин Язид айтат, Усман радияллаху анху Минада 4 рекет окуптур да. Неменичи? Пешин намазын 4 рекет окуганда, анан ушул окуя Абдулла бин Мас'удка жеткирилгенде не дейт? Ла хаула ва ла куввата илля билля деп мындай каршы пикирин билдирип, Абдулла бин Мас'удчу анан айтты: "Саллайту ма Расулилла саллаллаху алейхи ва саллям би мина рак'атайн" дейт. Мен ошол Минада Алланын элчиси менен 2 рекет окудум дейт да. Ошол пешин менен асырдычы. Ошондой эле Абу Бакырдын доорунда, анан Умардын учурунда эми кантип, мисалы, биз азыр ушул 4 рекет окуйбуз деп айтыптыр да. Абдулла бин Мас'уд өзүнүн Усмандын кылганы бул туура эмес дегендей пикирдечи. Мааниде айткандан кийин бирок кайра эле өзү намаз учурунда ошол Усман радияллаху анхунун эми артында не кылды дейт? Ал кантип окуса ошентип окуду да. 4 рекет окуптур. Аны адамдар ага айтышыптыр да: "Сен Усмандын бул кылганы туура эмес деп айттың. Анан кайра өзүң анын артында 4 рекет окудуң" деп түшүнүктүү да. Мисалы, өзү эмне дейт? Андан сурашканда ал айтты, өзү 2 рекет кылып окуш керек эле деди. 2 рекеттенчи. Анан кайра эле айтып алып, кайра өзү эмне айтканына өзү каршы мамиле эме кылып атат, амал кылып атат дегенде эмне деди? Кала аль-хилафу шар. Ошондо айтты: талашып тартышуу бул жамандык деп айтты. Түшүнүктүүбү? Демек, бул жерде эмне деген тыйнак келет? Эгерде талашып тартышуу бөлүнүүгө, ажырымга алып келе турган болсо, анда ал жаман талашып тартышуу. Ал эми бөлүнүүгө алып келбесе, наоборот, кээ бир учурда талашуу башка бир жамааттарга, башка бир адамдарга, мисалы, жеңилдик алып келип калышы мүмкүн да. Андай учурда аны биз бул талашуу, бул жамандык дебейбиз да. Мисалы, 4 мазхабтын арасында билесиздер, биздин мазхабта эркек киши, мисалы, аял кишиге денеси тийип кетсе, дараты сынбайт, туурабы, бузулбайт. Бирок шафиилерде бузулат. Алар ажылык умрага барганда эмне кылышат? Биздин мазхабка өтүп турушат да, убактылуу. Ошондой учурда эмне талашууну биз жакшы талашуу дейбиз да.
Түшүнүктүүбү? Ошондой мааниде эмне колдонушубуз керек да. Өзү биз мына жашоодо ар бир адамдын айткан сөзүн, айрыкча алымдардын сөзүн жакшы жакка бурганга аракет кылышыбыз керек да. Бирок карасаңыздар жашоодо табиятынан адамдар кандай өзүгө жаккан, жакшы көргөн адамы, устазы жакшы бир сөздөн адашып кетсе, анда эми болуп кетти, мындай тилинен адашып кетти деп эме кылып айтышат да. Ал эми жактырбаган адамы адашып кетсе, аны баары эмне баса калып жамандап чыгышат да. Бул эмне нафси да. Ошондуктан биз нафсибизди оңдоп, мисалы сен өзүңдүн жакшы көргөн адамың адашса, ага жакшыга ыктагандай эле, жоругандай эле, сага жакпаган адам деле бир тилден адашып кетсе, аны чоң бир конфликтке айлантып, глобалдык кризиске чыгарбашыбыз керек да. Бул ошол окуянын көптөгөн риваяттары бар экен да. Бул жерде дагы бир риваятта ушинтип неме келгенде, Абдулла бин Масуддан кайра сурашканда, сен өзүң айтып, анан башкача амал кылдың го дегенде айттым, не деди? Инни акрахул хилаф дейт. Мен бөлүнүп ажырашууну эмне жаман көрөм деди да. Талашууну жек көрөм деди. Анан дагы бир риваятта имам Байхақи риваят кылган хадисте айтат, мына ва ана ухаддискумуху ал-ан дейт. Валакин Усман кана имаман дейт. Фама ухалифуху вал хилафу шар дейт. Ооба, мен айтканым туура дейт. Сен айтышты да, сен ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экерекет окуган экенин, Абу Бакыр деле экерекет окуптур деп айтып атпайсың десе, ооба, аны айттым дейт. Азыр деле айтып берем, бирок азыркы учурда Усман радиаллаху анху имам болду. Ошондуктан имамдын имамга каршы мамиле кылганды, каршы кадамга барганды мен жакшы көрбөйм. Анан ал-хилаф вал хилафу шар, талашуу жаман деп ушул айтканда. Анан ушул окуяны кээ-биркилердин аягын алып алып, анан элге туура эмес маалымат таратышат да. Бизде деле мисалы Минада буга чейин, мисалы 95-96 жылдары, ушул 2000 жылга чейин адашпасам, ошол Абдусаттар Дамулан муфти болуп турган учурда эки рекеттен окушканда, мисалы неменчи, пешин менен асырды бириктирип, жама кылып эки рекеттен окушкан. Кийин анан Чубагажынын доорундагы кайсы бир доордо келип кайрадан бөлүп 4-4төн окугула деген фатва чыккан. Анан адашпасам акыркы жылдары 1-2 жыл болуп калды окшойт, кайрадан эме кылышты. Пешин менен асырды бириктирип эки рекеттен окууга ошондой токтом чыкты да. Ошондой боло берет. Биз муну мындай максат эмне? Жүрөгүбүздө жек көрүү болбош керек да, фих маселесиндечи. Мындай бири-бирибизге мындай жеңил мындай мамиле кылышыбыз керек да. Мисалы мындай да, зикир кылган жакшыбы? Мисалы зикирдин кайсынысы жакшы? Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга салават айткан жакшыбы? Же Алла Тааланы эстеп келме келтирген жакшыбы? Деп, мисалы кээде алымдар ортосунда ушундай эме болуп калат да, талаш болот. Кээ бир алымдар айтат, мунусу жакшы дейт, бирөөсү тигинси жакшы дейт. Анан ошонун айынан биз эки мусулман талашпаш керек да. Сен неге мисалы келмени азыраак айтасың, салаватты көп айтасың, андан наркынсы жок, сен эмне салаватты көп айтасың, келмени азыраак айтасың деп, ал мындай талашып турган маселе эмес да. Экөө тең жакшы, экөө тең сооп амал да. Анан сен неге мисалы орозону жогору коесуң, нафил орозону, андан көрү Куран жаттабайсыңбы, же Куран жаттаган жакшыбы, же Куранды хатым кылган жакшыбы? Ушундай эмелер болуп калат, маселелер. Кандай болбосун, мусулман мындай алымдар ортосунда эгер жеңилдик айтылган болсо, каалаган эме кылса боло берет да. Анан негизгиси жек көрүүнү биз жоготушубуз керек да. Анан бул жерде шейх айтат, караңыз дейт, эгер Абдулла бин Масуд ошол сөзүнөн кайтпай талаша турган болсо, анда не болуп калмак? Мусулмандардын ортосунда, коомчулуктун ортосунда ажырым пайда болмок да. Себеби Абдулла бин Масудду уга турган адамдар көп болгон да. Ал сахаби да. Анын деле тарапташтары болгон. Ошондуктан коомчулукта баягыдай
дүрбөлөң жаратпаш үчүн Абдулла бин Масуд не кылды? Данышмандыкка барды дагы. Өзүнүн мисалы пикиринде башка неме болсо деле көз караш. Бирок ошол мусулмандардын башчысын сыйлап, ошонун айтканын кылды да. Биз ошодон үлгү алышыбыз керек. Кээ бир учурда өтө катуу талаша турган маселе болуп калса, мындай принциптүү маселе болбосо, аалымдар кеңеши, муфтияттын фатва бөлүмү бир чечим чыгарса, ошолорду укканыбыз бул туура болот да. Ынтымакка келишибиз керек. Мусулмандар ынтымакка келиш керек. Анан баары бир биз каалабайбызбы бир киши бизге бул жакка башчы болуп, мисалы имамчылыкка чыгыш керек да. Анан ошону расмий тараптан имамчылыкка чыгарышты, болду, ошонун артынан намаз окушубуз керек да. Анан жок, бул имамды алгыла, башка имамды койгула деп жакшы эмес да, бул жакшы көрүнүш эмес. Бул жерде дагы бир чоң аалым киши айтат, мусулмандардын, коомчулуктун, айрыкча мусулмандардын жүрөктөрүн, пикирлерин бириктириш үчүн кээ бир учурда бир киши ошол не кылыш керек, кээ бир амалдарды, мустахаб болгон амалдарды деле таштап койгону бул жакшы болот дейт. Бул данышмандыкка кирет да. Мисал катары бул баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккени 8-жылы хижриде эме кылды го, багынтты го, ислам немесине киргизди, территориясына. Ошондо азыркы мына Кааба бар го, Меккедеги. Каабаны карасаңыздар, ошонун бир бурчунда эме бар, бир тарабында каша, таканын формасында эме бар го, бир дуал, кичинекей, коргон сыяктуучу. Ошол белги, эмне деген белгиси? Бул Каабанын территориясы ушул дегени. Ошол. Берки Кааба, анан берки мына Хижр Исмаил деп коет арабча. Экөө тең биригип Каабада. Ошону мурда ошол территория болгон, чоң болгон да. Анан ошол баягы пайгамбарыбызга пайгамбарчылык келгенге чейин Мекке эли акча чогултуп Каабаны курушат го. Курганда анан таза акчаны алып келгиле дегенде таза акчалар жетпей калат. Анан булар ошол формада куруп туруп, анан жанына баягы деп мындай эме кылып коюшат да, коргон сыяктуучу. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ошол кайрадан Меккени багынткандан кийин айтат Айша энебизгечи, эгерде сенин коомуң азыр эле динге кирбегенде, мен Каабаны бузуп кайрадан ошол Ибрахим алейхиссалам салгандай эмеде салып коймокмун дейт да. Бирок элдин көңүлүн мындай оорутпаш үчүн аларга мисалы Каабаны бузуу аябай чоң күнөө болуп эсептелинген да. Жадагасы ошол мушриктерге делечи, алар үчүн Кааба өтө ыйык болгон. Ошондуктан эмне деди? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Каабаны бузуп кайра салган жок да. Кээ бир учурда ошондой моменттер болуп калат да. Биз анан жок, ушундай кылышың керек деп талашкандын деле кажети жок да. Мисалы бирөө эле сурап калды, бир мечит ошол кыбладан бир 15-20 градус кыйшак экен да. Мечитти эмне кылайлы, бузуп кайра салайлыбы дейт да. Айттым, ал даяр бул мечитти сен эмне бузасың мисалы да? Жай намазын эле минтип буруп кой, турабы? Же болбосо мындай жип менен мындай эме кылып кой, линия кылып, ошондой да. Кээ бир учурда ошондой кадамдарга барган, бул эмне данышмандык болуп эсептелинет да. Ошондой эле Ибн Масуд, бул баягы окуя. Айттык го, Ибн Масуд баягы Усманга намазды толук окуш керек деп, анан кайрадан артынан кыска окуса ошентип кыскартып 2 рекет кылып окуган да. Бул жерде дагы бир маселе, бул кээ бир маселелер өтө эле эме болуп жатат да. Илимий экен, анан ошого мен балким токтолбой эле койсомбу деп. Бул жерде дагы бир маселе бар. Ал-ихтилафу рахма деген сөз бар да. Ал-ихтилафу рахма деген. Алымдар ортосунда талашуу дейбизби же талашуу эмес, алымдардын ар башка пикирде болуусу бул мээримдүүлүк деп которобуз кыргызча. Ошентип айтсаң, кээ биркилер айтат, анда эмне биригүү анда азаппы дейт да. Ынтымакка келүү азаппы деп орой сөз айтышат да. Бул деле туура эмес. Себеби муну баягы ойлонбогон адам сөйлөп койду да.
al-ihtilafu rahma bolsa anda ittifaq azab депчи. Ар башка пикирде болуу бул мээримдүүлүк болсо, анда бөлүнүп биригүү бул азап депчи. Бул туура эмес сөз болуп калган. Мындай бул жерде көп далилдерди келтириптир авторчу, шейх. Дайыма эле мисалы бир нерсенин антоними бул жамандыкты туюндурбайт да. Мисал катары өлүм жаман болгон менен турабы? Кээ бир учурда өлүм дайыма эле жаман болбойт да, кээ бир учурда балким өлүм жакшы болот. Түшүнүктүү? Мисалы ал киши кээ бир адам жан берсе, балким анын күнөөсү азаят деген маселе, күнөөсү азаят, жана башка. Бул жерде дагы мисалы дайыма эле мисалы жашоо бул жакшылыкты билдирбейт. Балким бир адамдардын өмүрү узун болот, ал өмүрү узарган сайын ал күнөөгө батып кетиши мүмкүн. Бул жагы деле бар да. Ошондой эле мисалы оору жаман дейбиз, бирок балким кээ бир оору менен Алла Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирет. Ар бир неменин жакшы жамандыгы бар да. Жамандын деле жакшылыгы бар, жакшынын деле жамандык жагы бар дегендей да. Ошондой эле мисалы жакырчылык, жакырчылык деле кээде Алла Таала бирөөнү жакырчылык менен сынайт. Кээ бир адамдарды байлык менен сынап коет, мисалы да. Биз мисалы жакырчылыктан коркобуз, көпчүлүгүбүз. Бирок балким Алла Таала бизге ашыкча байлык берип койсо, намазга келбей коюшубуз мүмкүн, туурабы? Мечитке келбей коюшубуз мүмкүн. Ошондой ар кимге ар кандай да. Алла Таала бул жерде автор бул бир аятты далил келтириптир. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Ва мин рахматихи жа'ала лакумул лейла ван нахара литаскуну фихи ва литабтагу мин фадлихи ва ла'аллакум ташкурун дейт. Ошол Алла Таала мээримдүүлүгүнөн силерге түн менен күндүздү жаратты. Литаскуну фихи, ошол түндө жашап, анан күндүзү валитабтагу мин фадлихи, күндүзү баягы Алла Тааланын берген нематтарын изденип табыш үчүн. Жана ошондой эле силердин шүгүр келтирүүңөр үчүн дейт. Мына бул жерде айтып жатат, не дейт? Бул түндү Алла Таала рахма деп айтты да. Түн менен күндүздү экөөнү тең не деди? Рахма, мээримдүүлүк деди да. Анан биз түндү азап деп айтканыбыз туура эмес болуп калат да. Экөө тең Алла Тааланын нематы да. Ошондуктан бул жерде эмне дейт? Автор айтты, шейх. Бул сөздү кээ бир адамдар мында ойлонбостон айтып койгон да, оозунан чыгып кеткен. Анан талашуу дегенде талашуунун түрлөрү бар. Жакшы талашуу, анан жаман талашуу. Мисалы Алла Таала жаратуучу деген маселеде талаша турган болсо, бул жаман талашуу. Мисалы Алла Таалам жаратканбы, жараткан эмеспи, жаратуучу ким деп. Анда бул жаман талашуу. Бул капырлык калып барып коет да. Ошондой эле Алла Тааламдын сыпаттарын бурмалаганда, жана башка. Ошондой эле мисалы биздин баягы ислам немесинде болгон хавариж деп коет. Хавариждер башчыларына бир аяттарды туура эмес эме кылып түшүнүп алып каршы чыккан. Булар сахабаларга чыгышкан. Биринчи Осман радыйаллаху анхуну өлтүрүшкөн, андан кийин Алини өлтүрүшкөн, ага сахабалар менен каршы чыгышканда хавариждерчи. Анан булардын немеси дагы эле биздин деле коомчулукта бар да. Азыркы тил менен буларды радикал, экстремист, террорист деп коюшат да. Түшүнүктүүбү? Булар кээ бир аяттарды туура эмес түшүнүп алат, же үстүртөн түшүнөт дагы. Анан устаздарды булар сарай молдолору, булар коркок болушат, тиги бул деп өздөрү ошол аяттарды устазсыз түздөн түз түшүнөт. Түздөн түз түшүнгөндө сөзсүз адашат да, тилекке каршы. Алардын көпчүлүгүнүн илими деле болбойт, эч кимди тоготпойт да, тилекке каршычы. Анан ошондой эле бул деле жаман талашуу. Ошондой эле мисалы сахабаларды сөгүп тилдөө, бул деле жаман. Буга биз жол бербешибиз керек. Эч бир мусулман, эч бир адам мусулманмын деген киши сахабаларды сөкпөш керек, тилдебеш керек, аларга сөз тигизбеш керек да.
Ал эми баягы намазда, ибадатта, орозо, ажылык жана башка маселелеринде эгер талашуу болсо, бул эмне шариятыбыздын жеңилдиги катары карашыбыз керек болот. Ушул негизги ушул китептин негизги максаты ушул маселени түшүндүрүү болду да. Ошондой эле эгер кайсы бир талашуу мусулмандардын ортосунда ажырымды алып келе турган болсо, ал деле жаман талашууга кирет. Мусулмандардын ортосунда ажырымды пайда келтирсечи. Анан дайыма биз мына талашуу маселесинде бир маселени эсибизге сакташыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат: "Иза иштахадал хаким фа асаба фалаху ажран" дейт. Эгерде кайсы бир өкүмдар иштихад кылып, бир маселеде карап, далилдердин негизинде бир өкүм чыгара турган болсо, анан өкүм чыгарып, туура өкүм чыгара турган болсо, ага 2 сооп берилет. Ва иза иштахада фа ахтаа фалаху ажр вахид. Ал эми иштихад кылып туруп, ал туура эмес чечим чыгарса, ага 1 сооп. Демек, ошол биздин ислам тарыхындагы чоң алымдар, муштахид алымдар, 4 имам мазхабы жана башка ошолордун даражасына жеткен болсо, муштахид иштихад кылгангачы. Эми бизде муштахидтер бөлүнөт. Муштахид мутлак, ана муштахид фил мазхаб, мазхабдын ичинде иштихад кылуучулар деп. Ошол ким болбосун, ошол алымдар иштихад кылып туура эмеге барган болсо, жоопканда ага 2 сооп жазылат. Ал эми адашкан болсо, ага 1 сооп. Демек, кайсыл абалда болбосун, экөөндө тең алар эмне соопко ээ адамдар да. Аларды биз кемсинтүүгө эч качан акыбыз жок. Шылдың кылып, анан кээ бир адамдар бар, билимсиз болот, ушинтип алымдарга деле сөз тийгизет да, шылдың кылышат, шылдыңдайт. Анан эмне бул хадисти билбептирби, укпаптырбы деп, эмне бул хадиске каршы сүйлөйт, эмне бул аятка каршы сүйлөйт деген мындай катуу айтканда бир акмактык айткан мындай сөздөр бар да, тилекке каршы адамдарчы. Анан мисалы бул жерде айтат дуаул мунаффак деп. Мисалы бир учурда, кээ бир учурда карасаңыздар, бир хадис 2 риваятта келип калышы мүмкүн да. 2 риваятта келгенде, ошол 2 риваятты бириктирип айткан болбойт да. 2 риваятты өзүнчө айтышың керек. Бириктирип туруп, бир учурда айткан болбой калат. Мисалы, бул жерде мисал калтары айтып атат: "Аллахумма инни заламту нафси зулман кабира." Бир риваятта. Анан дагы бир риваятта зулман касира. Мааниси: "О Аллахым, мен өзүмдү, нафсимди өтө чоң, нафсиме өтө чоң зулумдук кылдым." Дагы бир риваятта өтө көп зулумдук кылдым. Анан экөөнү бириктирип айткан болбойт да. Мисалы, Аллахым, мен өзүмө өтө көп жана өтө чоң зулум кылдым депчи мындай бириктирбей эле өзүнчө айтыш керек да. Же кааласаңыз Аллахумма инни заламту нафси зулман кабира деп айтасың. Же болбосо Аллахумма инни заламту нафси зулман касира. Бириктирген болбойт да. Ошентип мындай бөлүп айтыш керек деп бул жерде эмне айтып атат. Бул жерде автор айтып атат, мисалы алымдардын ар түрлүү пикирде болуусу, бул мисалы Меккеге барган сыяктуу дейт да. Меккеге барып атат адамдар ажылык умрага. Анан ар ким ар кандай жол менен барат да. Турабы? Анан Меккенин мисалы ар түрлүү микаттары бар, чегарасы бар. Каласаң биягынан, каласаң тиягынан, Кызыл деңиз жактан барсаң болот мисалда. Же үстү жагынан Шам өлкөсүнөн, Түркия жактан барсаң болот. Же болбосо мына Персидский залив деп Иран тараптан барсаң болот. Же Йемен жактан, айырмасы жок. Баары эмне Меккеге барып жатат да. Ошондой эле алымдардын кээ бир учурда ар түрлүү пикирде болгону ошол сыяктуу дейт да. Анан сен сөзсүз мисалы ким мына Кызыл деңиз жактан барса суу көбүрөөк болот экен деп биздин адамдардын баарын биз айлантпайбыз го, туурабы? Ким кайсы жактан барсаң боло берет. Ушундай кээ бир учурда биз ошондой эмне көкүрөгүбүз кең болуш керек да.
тар мындай өзүбүздү өтө кичинекей рамкага кысып албашыбыз керек. Ал үчүн бирок буга сөзсүз илим керек да. Илим мындай устазынасында окуп, анан көрүш керек болот. Кайсыл маселеде биз кенен карайбыз, анан кайсыл маселеде биз тар карайбыз. Мисалы, кайсыл маселеде талашса болот, кайсыл маселеде талашса болбойт дегендей. Бул өтө маанилүү да. Анан баардык маселеде деле жеңилдик бар турбайбы деген деле болбойт. Ошондой эле башында айтып кеткендей эле, мисалы бизге чейин сахабалар, табииндер ар ким ошол окуганы жараша, устазы үйрөткөнгө жараша Куран окуган, намаз окуган, намаз окуп, Куран окуп, зикир кылышкан да, зикир чалып ибадат кылышкан. Анан бирөөсү дагы сен эмнеге мындай ибадат кылып атасың, сен тигин эмне кылдың деп бири-бирин айыптап, жек көрүп, уруш талаш кылган эмес да. Эгерде мындай далил боло турган болсо, анда маселе чечилди да, аны көп талашкан өзүндө эле эч кандай кажети жок. Ошондой эле бул жерде бир чоң аалым кишинин сөзүн айтат. Мисалы, мусулмандарга кайсы бир киши өзүнүн, мисалы, Ханафи деп коелу, Ханафи киши башчы болду дагы, ал эми анын астындагылар Шафии, Ханбали, Малики болуп калышы мүмкүн да. Анан элдин баарын милдеттүү түрдө кыйнап Ханафи кылганын кажети жок дейт да. Ар ким, биз айтабыз, төрт маса бардыгы туура. Негизгиси талашып тартышпашыбыз керек, ошол да. Ошолго көп неме кылган, токтолгон. Анан бул жерде аябай көп мисалдарды деле келтирген. Буга чейин деле неме кылдык. Ошондой эле баягы неме боюнча жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюуда. Баягы хадисте келет го. Фаман ра минкум фалюгайруху биядихи. Ким силердин араңардан бир жаман жорукту, жаман көрүнүштү көрө турган болсо, аны колу менен өзгөртсүн дейт. Анан бирок бул жерде кол менен өзгөрсүн дегенде, көрүңүздарбы, ушуну биз түшүнгөндө сөзсүз устаздардын түшүндүрмөсү бизге керек болот да. Кол менен өзгөртсүн дегенде, биз мисалы азыр көчөгө чыгып алып, бирөө мисалы сигарет чегип атса, арак ичип аткан болсо, барып колунан мисалы сигаретин алып тартып эме кылганга акыбыз жок да. Түшүнүктүү? Же арак ичип бөтөлкөсүн алып жерге таштаганга акыбыз жок. Себеби биз жөнөкөй мусулманбыз, биз жөнөкөй жаранбыз да. Биз мисалы ошол жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыя турган бир органдын кызматкери эмеспиз. Илгери мусулман мамлекеттеринде ошондой орган болгон, ошондой ички иштер министрликке караган. Анан ошолор ошондой кызматты кылышкан да. Биз жөнөкөй жаранбыз, биз тең укуктуубуз да. Бирөөбүзгө үстөм неме кылган, басмырлаган акыбыз жок. Демек, биз ошону билишибиз керек. Ал эми ким кол менен неме кылат, кайтарат жамандыкты. Бул мисалы мен үйүмдө балдарым ошондой кылсам болот. Мисалы балдарымды тыйсам болот, мисалы аялымды тыйсам болот, кол менен. Кошунамдын баласын кол менен мен тыйганга акым жок. Биз ошону билейли да. Өтө маанилүү. Кол менен ким тыят? Биринчи даражада падыша, бийликтегилер, эгер мыйзамда каралган болсо, ошолордун жардамчылары, ички иштер министрлигинин кызматкерлери, ошондой эле университеттерде ректорлор, мугалимдер, профессорлор, мектепте мугалимдер, директор, ошолор окуучуларды кол менен тыйса акысы бар. Анан бул биринчиси кол менен, экинчиси анда кол менен тыйганга шарты болбосо, фалюгайруху фаилам ястати фабилисанихи, тили менен дегенде анда уже бардыгыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз бар, туурабы? Сигарет чекпе, тамеки чекпе, арак ичпе деп айткан акыбыз бар да. Оңой эле да, акырын айтабыз, мындай данышмандык менен. Же болсо мисалы соцсеттерге чыгабыз, ошол жактан айтабыз. Ошондой эле аны кыла албаса, анда фабикалбихи, жүрөк менен. Биз жүрөгүбүз менен жек көргөндү үйрөнүшүбүз керек да. Мындай да.
кээ бир учурда жүрөк менен жек көрүү бул деле сооктуу амал болуп эсептелинет. Мисалы бирөөдүн бир араккор, зынакор дейли, же бир мошенник жана паракор эмне болбосун, ошол кишини билесиң, сен ага ошол кылып аткан иши жаман экендигин билдиришиң керек да. Анан мисалы жүрөгүңдөн мен жек көрөм деп, анан кайра ал кишиге барып, жалынып, жалбарып, анын жанында жүрүп, мисалда мындай ынак дос болгонуң бул жек көргөнгө кирбейт да. Сен мисалы билдиришиң керек да. Мен сага тарындым деп, ал сенин тарынганыңды билиш керек. Неге тарындың? Анан ал сурайт да, эмне болду? Эмне сен мындай көңүлүң жок десе, сен айтасың. Ушундай сен мындай кылып атасың, бул туура эмес деп билдиришиң керек да. Анан калп эле менин жүрөгүмдөн аны жек көрөм деп, анан кайра аны менен аябай тыгыз, жакшы, мындай ынак дос болгону бул жек көргөнгө кирбейт да, жүрөк мененчи. Анан бул жерде дагы бир мисалды айтыптыр. Мисалы биз айттык да, бул жерде автор айтып атат, кайсы бир алым бир мисалы сөз айткан болсо, аны неме кылсаң болот, айтканын аткарсаң болот депчи. Бирок бул жерде шарты бар да, бардык алымдардын айтканын кыла бербейбиз. Биз көрүшүбүз керек. Кээ бир учурда бир алым эч ким айтпаган сөздү айтып калышы мүмкүн да. Мисалы карасаң 199 алым болот дейт, бул болбойт деп калышы мүмкүн. Же бардыгы болбойт десе, бул өзү болот деп калышы мүмкүн. Андай учурда, мындай сейрек кездешсе, анда ал кишинин сөзүнө амал кылынбайт да. Эми ар бир инсан болгондон кийин илимдүү болсо деле, мындай миңдеген маселе да, жүздөгөн маселенин арасынан бир маселеде туура эмес айтып коюшу мүмкүн, адашып кетиши мүмкүн да. Ал учурда биз ал кишинин айткан сөзүнө амал кылбайбыз да. Муну эмне нудратул мухалиф деп коет. Баягы усул илиминдечи. Же болсо навадирул улама, же болсо рухасул улама, шавадул улама жана башка. Бул баягы ошондуктан бизде бир алтын эреже бар да, алымдар айткан, "Ман татабба рухасал улама тазандак" дейт. Ким алымдардын берген уруксаттарын баягы тоок чоккандай чокуп тандай берсе, ал аягында динден чыгып кетүү коркунучу бар дейт да. Себеби ар бир алымдын китебин карап, издеп эме кылсаң, бир маселеде сага жаккан маселени айтышы мүмкүн. Бардыгы ага каршы. Ошентип чогултсаң, өзүнчө бир мазхаб болуп калат да ал. 4 мазхабка кирбей калат алчы. Ал өтө коркунучтуу. Андай кылбашыбыз керек биз. Биз дин карманганда өтө мындай көпчүлүк алымдар эмне деген, ошону карап анан амал кылышыбыз керек да. Өзүбүздүн нафсибизге эмес, нафсибизге эмес. Бул жерде эле айтылыптыр, өтө бул имам Аузаи айтат. Имам Аузаи бул деле ошол 4 имамдын доорунда жашаган, ошолордун эле деңгээлинде болгон. Бирок анын мазхабы, анын көз карашы мындай таралбай калган да. Ошон үчүн атак алымдар арасында аябай даражалуу киши айтат: "Ман ахада би навадирул улама хаража минал ислам" дейт. Ким ошо алымдардын сейрек айткан сөздөрүн ала турган болсо, анда ал динден чыгып кетет дейт. Динден чыгуу коркунучу болот ага дейт. Дагы бир алым айтат, Сулейман ат-Тайми деген. "Лау ахазта би рухсати кулли алим ижтамаа фика аш-шар куллуху" дейт. Эгерде сен ар бир алымдын уруксатын чогулта турган болсоң дейт, анда сенде жамандыктын бардыгы сенде чогулган болот дейт да. Ошондой эле айтат: "Хаза ижмаун ла а'лама фихи хилафан" дейт. Мына ушу алымдар ортосундагы бир добуштан макул болгон сөз дейт. Мында эч кандай талаш жок дейт да. Талаш бар экендигин билбейм дейт. Ошондой эле Ибрахим бин Аби Абла деген алым киши айтат: "Ман таби'a шавадал улама долла" дейт. Ким алымдардын ошол башкалар айтпаган сөзүн, фатваларын чогултуп алып, ээрси турган болсо, анда ал адашат дейт. Бул жерде аябай көп мисалдар келтириптир.
кээ бир мисалдарын да айтканда көрөк неме кылыш керек болот экен, мындай көрөк сүйлөш керек болот экен, немесин окуясын түшүндүрүпчү, буга чейинки историясын. Бул жерде балким сөзүбүздү ушул Муаз, бул жерде Муаз дептир, адашпаса Муаз бин Жабал болсо керек, сахаби жалил. Ошол сахабинин сөзү менен бүтүрүп коюн. Айтат: "Якул куллама жаласа маҗлиса зикр Аллаху хакамун адлун" дейт. Ар бири ошол мажлиске отурганда Алла Таала өтө данышман, адилет зат деп айтчу экен да. Анан бир жолу бир жерге ошол бир отурумда отурганда айтып калды: "Вараакум фитанун яктуру фихал мал" дейт. Силерден кийин ушундай бир доор келет, ал учурда мал мүлк аябай көбөйөт дейт, байлык көбөйөт. Уюфтаху фихал Кур'ан, анан Куранды үйрөтүү деле жеңил болуп калат дейт. Хатта яхудаху ал-му'мин вал-мунафиq дейт. Ошол Куран ушундай жеңил болгондуктан элдин баары үйрөнөт дейт. Ал Куранды момуну деле, мунафик, эркини, кулу, эркеги, аялы, чоңу, кичинеси баардыгы үйрөнүп алат дейт да Курандычы. Фаюшику qailun an yaqul fama lin-nasi la yattabi'uni дейт. Вакыт караатул Кур'ан дейт. Балким ошол араларынан бир киши чыгып калат дейт. "Не, мени адамдар ээрчишпейт, мен Куран окуйм го" деген сөздү айтып калышы мүмкүн дейт. "Валлахи ма хум бимуттаби'ия хатта абтади'a лахум гайраху" дейт. Анан баягы киши айтып калат дейт да, мен анда эл мени ээрчиш үчүн мен бир жаңы бир пикир жаратышым керек, жаңы бир ой айтышым керек деген сөздү айтып калышы мүмкүн дейт да. Fa iyyakum wa mabtada'a fa inna mabtada'a dalala wahdharu zaygatal hakim дейт. Ошондуктан силер не ал кишинин оюнан ойлоп тапкандай динде токуп, өзү ойлоп тапкан, токуган пикирлеринен этият болгула дейт. Албетте ал не адашууга алып барат дейт. Ошондой эле баягы данышман кишинин адашуусунан этият болгула дейт. Fa inna shaytana qad yaqul kalimat ad-dalal ala famil hakim дейт. Балким шайтан ошол данышман кишинин оозу аркылуу бир адаштыруучу сөздү айтып калышы мүмкүн дейт. Демек, данышман киши деле өмүрүндө бир жолу туура эмес сөз айтып коюшу мүмкүн дейт. Ошондой эле вакад якулул мунафиq калиматал хак, балким эки жүздүү адам адилет сөздү деле айтып калышы мүмкүн дейт да. Негизинен ушул баягы талашып тартышуу маселесинде башында айткандай эле эмне фих маселесинде неме кылса иншалла ар түрлүү пикирде болгон бул мусулмандардын ортосунда ажырымды жаратпайт. Биздин сабагыбыз бүттү.